Амансыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм каналынын сүйүктүү катталуучулары жана күйөрмандары. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып кеттиңиздер. Бүгүн сиздер менен мен алып баруучу Нурзада Юлдушева болмокчу. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Бүгүн бизде конокто блогер, вайнер, TikTok баракчасында өзүнүн каймана аты Союзбек чоң ата аркылуу таанылган, ал эми өзүнүн аты Медер Токтурбеков болмокчу. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Саламатчылык, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бардык көрүүчү биздин YouTube катталуучуна баарына салам жолдойм. Жакшы келип алдык, рахмат. Баарыңыздарга чакырганыңыздарга рахмат. Биз ушул Рамазан айында улуу күндө сиз менен жүз көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Орозосузбу? Албетте. Орозоңуз кабыл болсун. Алла разы болсун, сиздерге да орозоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат. Алгачкы эле сурообуз, бул блогердик кесипти эмне болуп аркалап калдыңыз эле? Блогерлик кесипте мен будан 2 жыл мурун блогер болгум келчү, аябай блогер болом деп ОМК жакшы ОМКгабыз. Анан жакшы кеткен учурда мен да блогер болгум келип, өзүмдүн контентимди тартып жүргөм Инстаграмдан. Андан Инстаграм жакшы кетчү. Анан Инстаграмды тартып жүрүп, ал убакта менин просмотрум кетпечи. Анан буйрук экен. Буйруса 2023-2024 буйруса ийгиликтердин жылы жылмай десем болот. 2023 жакшы видеолор тарттым, элге жүзүмдү тааныттым десем болот. Айтор 2023 ийгиликтердин жылы болот десем болот. Негизи эле биздин чыгармачыл инсандарыбыз айтып калат да, менин ушул даражага жетишиме атамдын, апамдын, жакындарымдын салымы өтө чоң деп. Сиздин бул даражага жетишиңизге кимдин салымы чоң? Бул даражага жеткениме TikToктун салмагы аябай чоң. TikToктун демеге? TikTok. Мен баарын айта алам. Менин мугалимдерим мектепте окуп жүргөн кезде, жанымда жүргөн классташтарым, деги эле досторум, ата-энем, группалаштарым, өзүмдүн кураторум, агайларым бардыгы бизге маган менден бирдеке чыгарына үмүттөнчү да, сенден бирдеке чыгат деп. Анан мен азыр айтып кете алам. Бул мага TikTok көбүрөөк басым жасады депчи, TikToктон таанылдым десем болот, TikTok аркылуу. Негизинен эле интернеттеги видеолоруңуз, вайндарыңыз кайсыл учурда тартылып калат, же болбосо кандай ой болуп пайда болуп калат бул видеолор? Бул видеолор буга чейин өзүңүздөр билгендей маршрутник болуп тарчу, маршруткалардын жашоочулардын маршрутканын ичинде көп кызыктуу окуялар болот эмеспи? Ошонун ичиндеги окуялар тарчым. Бул илгам менден каяктан келет? Мен 1-2 курсумда маршруткада үйгө күнүгө пересадка менен 1-2 жолу барып келчүмүн үйгө. Анан түшүп ал жактан маршруткада ар кандай окуя болот го, кызыктуу окуя болот. Анан маршрутник байкалайт, эч чаппайсың, эч та жайрак чап, артыга төрөп кол, артка жылгыла деп. Анан биякта клиенттер менен маршрутник байкалердин урушуп кеткени, карманщиктердин өзүнчө окуялары бар. Ар кандай окуя, кызыктуу окуя толтурат. Анан кийин мага жата болуп бир идея келди да. Ушуларды тартып чыгарсам кандай болот экен деп. Анда мен TikTok жакшы түшүнбөчүмүн, TikTok эмне экенин да билбечүмүн. TikToкту удалеп салгам мен. Пайдасы жок жөн эле депчи. Анан көрсө TikToктон өзүмдү таанытсам болот. TikToктон бир күндө 300 миңгече просмотр алгам да. Өзүм аябай таң бергем ошондо. Ошол видеону тарттым өзүмө. Мисалы, өзүм маршрутник болдум, артка жылгылай, наке каякта келе атасың, биякта келе атам, маршрутка өтүп атабы, кандай деп видеону тартып чыгардым ошол күнү. Кечинде киргизгем, эртең мен уже туруп карасам, уже просмотрум 300 миң просмотрдан ашканда, ошондон баштап уже уланып баштагам. Бул жагы өтө жакшы экен. Просмотруңуз ушинтип жакшы кетип жатканда эле катталуучуларыңыз азайып, же сиздин өзүңүз бул тармактан алыстайын деген ойлор болуп, ушундай учур болдубу деги эле сизде? Же эмикелеби дегендей? Мен өзүм ушул жакка жакынмын. Башынан эле маданият тармагына, ушул жак шоу тармак менен кетсем деп. Негизи менде андай болгон жок. Түшүп кеткен жокмун, чөккөн жокмун. Ооба, көп нерселер болду. Башыбыздан өттү, тартып аттык, кызыктуу көрдүк, суукту көрдүк, бирден уруш жеп көрдүк. Бирөөлөр хейтерлерди да көрдүк, негативтерди көрдүк. Бирок ага сынган жокпуз. Мен өзүм негизи негатив көтөрө албайм. Анан уже көнүп калдым негатив алып берип, көнүп деле калат кезиң жок дегенде, элдин оозунда элек жок дегендей. 100% жакшы болсо, арасынан 1-2% жаман жасат экен да, эмне кыласың эми. Бул
шанс бар бекен буга токтолгон эме дешти деген сыяктуучу. Ар бир адамда болот дейт ал нерсени. Аны көп жүрөккө кабыл алып берчү, мен азыр көп деле кабыл албайм. Негативди көтөрө албайм деп калдыңыз. Эң алгачкы катуу тийип жазылган негативди эстей аласызбы? Эстей алам, албетте. Буга чейин мен маршрутник байкеле тарып жүргөнгө чейин Союзбек чоңактан тартчым да. Ичиме эме салып алып, жастарды салып алып, анан башымды кыймылдап тартканда бул эмне оорукчанбы деген комментарий келчү да. Ооруйт окшойт го, эми айтпас болду дегенчи. Ошол нерсе катуу тийип, мен сынгам да, аябайчы тартпай эле койсом анан кийин. Мага идея келип кетти, маршруткалардын эмелерин тартсам кандай болот бул экен. Ошондон баштап уже эл жакшы кабыл алып кетишти. Молодец, кийинки эмесин чыгар, чачтарын чыгар деп. Ошондон баштап ошо элге азыр жакшы маанай тартылып, позитив тартылып келебиз. Өтө жакшы. Сизге интернет тармактарынан ой, сизди жакшы көрүп калдым, жактырып калдым деп жазган кыздар болобу? Албетте болот. Азыр деле бар. Азыр деле бар. Мурдакы Союзбек, азыркы Союзбек аябай ачылды дегендер да бар. Билбейм алар кандай максатта жазышат, билбейм, бирок азыркы учурда албетте бар, жазгандар болот. Өзүңүзгө караганда катуураак ишенген эң жакын адамыңыз, досуңуз барбы? Досум деп ушуну таккай айтып көрсөтө аласызбы? Достор ар түрдүү болот экен. Достордун негизи достор көп болот, аябай. Бирок өзүмө ишенген жакын досторум бар. Мен дегиле досторум көп, бирок өзүмө жакын досторум, жанымда жүргөн досторум бар. Раушан, Бексултан, Мелисбек деген досторум бар. Кудайга шүгүр. Досторум бар, кыздар дагы бар. Өзүмдүн группалаштагы, өзүмдүн чөйрөмдө жүргөн, маданият тармагында жүргөн, шоу тармагында жүргөн досторум бар. Бирок ошол жакын досторум ушул Бексултан, Раушан дегендер. Достук кыйынчылыкта билинет дейт да. Сиздин башыңызга оор күндөр, оор иш түшкөндө досторуңуз тарабынан кол сунбоолор болдубу? Таштап кеткен сымал, же болбосо жардам бербей коюу дегендей. Кудай сактасын, андай нерсе мен азыр боло элек. Андай болбой эле койсун. Кудайым андан эки жүздүү достон алыс кылсын. Андай достор боло элек, бирок мен досторума ишенем. Мен кыйын учурда таштап кетпейт деген ойдомун. Сиз досторум көп деп калдыңыз. Бул макалга көз карашыңыз кандай? 100 сомуң болуча 100 досум болсун дегенди сиз демек колдойсуз, ушул макалды? Ооба. Ушул принципте жашайсыз. Албетте. Үй бүлөлүү болгондон кийин дагы ушул блогерлик кесипти аркалайын деген оюңуз барбы, же башка эле жумуш кылам, же кесибим боюнча иштейм деген оюңуз барбы? Азыр элдин баары эле блогер десе, бул блогер несерьезный деп ойлойт да элдин баарычы. Мисалы, блогер десе эле азыр Кыргызстанда блогер деген адамдын сапаты бул төмөнгө түшүп кеткен. Блогер дегенде, мисалы, блогер десе дагы Бауыржан, Акбала дегендерди ойлойт да. Койчу чала блогерлер эчем деп. Анан кийин мен дагы ошол эмеге көнүп калып турмун, билбейм, бирок мен кийин чоңойгондо өзүмдү блогер эмес деп ойлойм. Өзүм ниеттерим бар, Кудайым буйруса, өзүмдүн пландарым бар, ниеттерим бар. Ошого аракет кылып атабыз. Азыркы учурда блогер менен алек кылып атабыз, бирок кийинки учурда мен үй бүлө болгондо блогер болбойм. Блогер болбойсуз, демек. Азыркы учурда интернет тармактарынан сырткары эмне жумуш кыласыз? Же такай интернет тармактарында элеби? Буга чейин көп жакта иштедик. Кайсы жактарда? Көп блогер аз деле иштей берем. Мунун кара жумуштун эч кандай уяты жок. Азыр мен келип туруп, мага келип турасыз, официант бол деп мага фартукту кийгизсе, мен официант болуп кете алам. Анткени эменин уяты жок, кажети эмеси жок. Адал эмгектин, эмгектин, кечиресиздер, адал эмгектин эч кандай эмеси жок. Азыр келип мага күрөк карматып жол шыпыр десе, мен жол шыпырып кете алам, анткени адал эмгектин эч кандай уяты жок. Буга чейин Швейда иштедик, официант болуп жүрдүк, кандай көп жумушта иштедик. Балалык чагыңызда кандай болдуңуз? Тентек бала болдуңузбу? Кандай эсте калаарлык укмуштуудай күндөрүңүз, окуяларыңыз болду эле, айтып бере аласызбы? Кичик кезде деген. Ооба, тентек болчумун. Ошо тентек болуп жүрүп
эчтеке оюмда калбай калыптыр, кечиресиздер. Бирок кызык окуя, азыр кызык окуя эмне айтып берсем болот. Көбүнчө мен музыканы жактырчумун. Музыка сабагын. Музыка сабагын жактырчумун, бирок мага биздин мектепте музыка сабак аз болгондуктан бир эле жумада бир эле болчу да. Ал дагы агай жарым саатка чыгып келет да, 15 мүнөт чыгып кетчү да. Анан бирок музыка аябай мага жакчы да. Аябай маани берип, ар бир кылдатынан ноталарга чейин жаттап, мектеп кезинде эле аябай эмеге музыкага жакын болчумун. Көп конкурстар болуп, конкурстарга дагы чыгып жүрчүмүн. Ар кандай ролду аткарып, роль болсо роль, ырдаса ырдап, билдесе билип, ушул конкурстардан эң алдыңкылардын эмеден алдык да. Мактанбай эле койдум. Демек, ырдап да коем, бийлеп да коем деп калдыңыз. Кандай аспаптарды ойной аласыз? Азыркы учурда гитараны ойнойм. Фортепиано ойнойм. Буюрса аккордеонду үйрөнүп келатабыз жаңыдан. Буюрса. Сиздин ырдап чыгып калган видеолоруңузду көрүп калдык. Ырдап чыгып ырчы болуп кетейин деген ойлор барбы сизде? Албетте бар. Анткени бул менин кичек кезимден баштап эле кыялым болчу, ырчы болом. Адам чоңойгон сайын ой өзгөрөт экен, ар тараптуу болуп. Азыр карасам, мурда караганда кичек кезимде ырчы болгум келчү да. Анан азыр ташты ыргытсаң ырчың башына тиет, мисалы стилер деп кое аласыз да. Деп ойлодум ырдап кое алат. Эки адамдын бири ырчы бүгүнкү күндө. Азыр ырчы аябай көп. Өтө көп ырчы. TikTokто кирсең баары эле ырчы да. Анан мен ойлондум, азыр ырчы көп. Андан көрө актер болуш керектир го. Азыр актерлордун заманы. Азыр актер болгум келет. Мурда 2 жыл мурун блогер болгум келчү. Блогерге максатыма жеттим. Азыр блогер болуп ырчымды алып кетип атам, өзүмө жаккан нерсе. Өзүмө жаккан нерсени кылам да. Ырчымды алып кетип атам, актерский мастерствону алып кетип атам, блогерство үч тарапты бирдей алып кетип атам десем болот да. Бирок кичек кезинде бирок ырчы болгум келчү. Ырчы болгуңуз келчү. Кыргыз актерлорубуздан, кыргыз ырчыларыбыздан кимди кумир тутасыз өзүңүзгө? Жакында эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, Бейиш Сенин таман астында деген кино чыкты. Ал кинонун режиссеру Руслан Акун. Мен кичек кезимде 3-классымда Руслан Акун эмен тарткан, Салам Нёрт тарткан. Ошондон бери мен билем да, ал режиссерду мен кинону көргөндө, мен кинонун сапатына, кинонун маанисине, анан кийин режиссерго көрүп басым да, режиссер ким болду экен, ушул кинону ким жасалды экен деп ошого мындай кызыгам да. Актерлорго эмес, анан кийин барып актерлорго баа берем. Анан Руслан Акун тартты, Эки Баатырды тартты, Көк Бөрүн тартты, Бейишинин таман астында, Апамды издейм бир, Апамды издейм тартты, ошол акыркы сабак тартты. Режиссерлордон ошол Руслан Акун байкебизди көмүр тутам. Анан азыр жаштардан жакшы чыгып келаткан Эмир Эсеналиев байкебизди көмүр тутам десем болот. Эмир Эсеналиев агабызды демек, режиссерлордон Руслан Акунду айтып калдыңыз. Сиз дагы ошол сымал режиссер болуп кино тартайын деген оюңуз барбы? Албетте бар. Келечекте? Ооба, ниет бар. Кудай буйруса биз дагы Кыргызстанга бир белгилүү режиссер катары чоң, мен дагы дүйнөлүк болбосо да Кыргызстан көрө тургандай президенттин колдоосу менен тарта турган режиссердон болгум келет. Мен дагы ошол буйруса ошол ниеттерди багындырабыз. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Мектеп кезиндеги алгачкы махабатыңыз жөнүндө айтып бере аласызбы? Мен мектепте эмес, мен садик кезинде башталган махабатым. Мектеп кезде ал уже 4-5 окуп калдым. Мен биринчи махабатым мен кичек кезде ал кызды уже эмезин эле унутуп калдым, кебетесин. Просто мен эң жакшы көргөн кызым эң алгачкы садикте болгон Аязим деген кыз болчу. Ким дедиңиз? Аязим деген. Аязим деген демек. Анан айтпай эле коюң. Тамашалайсыз албетте. Бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы демекчи. Коррупцияга аралашып калган учуруңуз болдубу? Албетте болот. Алышып беришип дегендей. Ооба, албетте болот. Ал нерсени коррупцияга мен ал кичек кезимде коррупция деген билбечи. Кийин коррупция экенин эмчи отпой эле. Студент кезде болот экен ал нерсе. Студент кезде дегеле ар кайсы жакта мисалы. Ооба, аралашкам. Айтпай эле коюн. Демек, аралашкансыз. Бирок азыр аралашпайм, алардан алыспын. Коррупция мен коррупция эмес, коррупция менден коркот да. Анткени булар азыркы күндө. Ооба.
телефон тартып салат деген сыяктуу болчу. Балалык чагыңызда эсте каларлык укмуштуудай окуялар болду беле? Айтып бере аласызбы? Ооба, кичекесте балалык кезиң соң кез аз деле эгер балалык кезге кала берсем бармакмын, бирок соңку кездер өттү. Балалык кезде эсиме түшкөн кызыктуу окуяны айтып берейин. Биз дос балдар болуп, анан көчөлөрдө ойногон дос балдар бар болчу. Менен улуу балдар бар, кичи балдар бар, өзү менен тең курак балдар бар. Азыр көрүп деле, алар деле көрүп уялса керек, эмнеге айттың депчи. Айтып берейин, эми айтып берейин. Кичекейбиз анда канчанчы примерно 2-3 класс болуш керек. Баласында кояй деген эч ким жок. Анан кийин баарыбыз талаага машакка чыгабыз. Фасоль, тазалык фасолдорду тегебиз. Фасолдорду. Бурчак деп коебуз. Кеш уже үйгө кайталып андай айтып кетейин, чынын айтып кетейин. Бизде бурчак өсөт, өскөндөн кийин аны бышырып анан комбайнга салып анан кап-кап кылып алып кетет. Эмегечи үйлөрүнө алып кетет. Анан кийин жан жерде машак калат да. Бир канча 1-2 чагат ошону биз чыгарып анан кийин кичине болсо да үйгө бир 2-3 5-6 10 килога чейин тери алып келчик да. Тери алып келип где-то бир 500 сомдой болот. Анан 10 килоң бир 500 сомдой болот, ооба. Анан биз адам көп теребиз деп 20-30 килога чейин кылып анан урдаган күндөр болду да. Чоң кышаларды моюнтуп көтөрүп урдап келип салып алып кеткен күндөр болот. Ошол күндөрдү эстеп күлөм азыр. Бирок камалган эмеспиз, ошол урдаган кезде ой, эстеп көп урдашып эмеспиз эми мындай. Ошол азыр ошол эмени карап эстеп коебуз да. Ошондой аябай эме мындай бала кезде аз болсо канча урдайсың азыр. Бой дейсиң, ал кезде жүрөктөө баласы. Деги эле уурулук эмне экенин билбей, билбейсиң эми бала. 8-9 жаш курагыңызда болуп калабы ошондо? 2-3 класс. 8-9 жаш курагыңызда, ошондо фасолду кайсыл жактан алып түшүп элеңиздер? Кап көтөрүп деп калдыңыз. Сиздердин үстүңүздөрдөн көзөмөлдөгөн эч ким жок беле? Жок. Жалаң эле фасоль да. Талаага чыксаң эле фасоль. Гектар. Эч ким көрбөйт, эч ким өтпөйт анан бирөө баштайт. Өгөстүк кыстап айда кетти деп коебуз. Ошо эми кеч чыгып калган күндөр да, кетип баратып, уже ас терип калсаң анда урдаш керек болуп калат деп ойлоймчу, үйгө ишилип толтуруп алып барыш керек. Ошондой учурда арадан бирөө сөзсүз чыгат, кой жок балдар кылбайбыз деп. Мунир акылдуурагы дейбизби же коркогурагы дейбизби? Ошентип жок балдар барбайбыз, мен барбайм деп атып эле силер менен кошулуп урдаган дарда болду. Анын арасында мен да бар болчу, мындай кылбай эле болчу деп коркупчу, мындай коркуппай кылбай эле болчу, жигиттер болбой эле болчу деп, бирок ал жерде баары бирөө үчүн деп болчу. Бирок сен аны кармалбайсың, билесиң да, качып кетерсиң деп болот да. Анан кийин кармалбайсың деп эч ким эле көргөн жок сени, просто азыр бирөө көрсөм эмне болот, бирөө карап тургандай болот элечи. Айла жок эми кичекесиң дос балдары менен чогуу ойноп жүрүш керек болот. Ошо алып барып сатып аны мороженое алып жечип, мороженое алып компьютер ойночуп ушул. 1-2 видеолоруңуздан биз байкап калдык. Башка блогерлер сыяктуу эле сиз дагы катталуучуларыңызга акча табуунун оңой жолун үйрөтүп келгенсиз, үйрөткөнсүз. Азыр дагы үйрөтөсүзбү? Деги эле муну сиз казинода ойлобойсузбу? Казино эмеспи? Ушул суроону туура бердиңиз ойлойм. Анткени ушул могул жерин аябай кыжаат болуп келет. Анткени дегенде өзүңүздөр билесиздер, бул убакка чейин мен эч кандай эчтекени реклама кылчу эмесмин. Анан мен башка блогерлерди көрүп жүрчүмүн реклама кылып аткандарын. Анан мага сунуш түштү. Кай жерден сунуш түштү? Анткени дегенде мен кайрымдуулук өзү айткандай кайрымдуу көп кылчу эмеспи. Анан кийин бир казак кишиби ким аны көргөн эмесмин, бирок мага жазды. Интернет аркылуу, Сен кайрымдуулук кылып турбайсыңбы? Жакшы, бир казак экенин билген эмесмин, кыргызча да сүйлөдү да. Бирок казак экен, анан мен кийинбей калып калдым. Анан башынан баштап аякча айтып берейин эми. Анан эме деди. Кайрымдуулук кылып турбайсыңбы? Сен акчаны каяктан таап атасың деп сураган жок. Сен элдерге жардам бергиң келет, ооба, жардам бергим келет. Мен ушул ссылканы, мен сага ссылка жиберем. Ушул ссылканы коюп бер өзүңдүн профилиңе. Сен адамдарды бияка өткөз, мен сага акча төлөп берем деди да. Анан өзүм баам айттым да, мисалы мен эмем ар бир постум реклама кылган, мисалы 5000 сом да. Айтып берейин, 5000 сом. 5000 сом демек сиздики. Аны мен аны казино экенин билген эмесмин. Чын айтайын, мынакей короз өгөндө турабыз, казино экенин билген эмесмин. Мойнума алам, ооба реклама кылганымды. Бирок мен кылганга чейин
мен аны билген эмесмин ушундай. Бирок адам сураган мен. Казино эмеспи? Точно казино эмес. Ал анткени ал айдын жанагы X бар го. Ал казинода андай эмес болчу да, башкача болчу. Ушундай кылып берсеңиз мен ушул жактан жардам берем дегенде хорошо деп эменди жакшы адам болуп мен эменди коюп койдум. Осуңузга коюп коесуз. Реклама жарнамалап коем. Силерде ушундай акча тапкыңыздар келсе, мынакей ушул жактан акча тапсаңыздар болот деп туруп мен аны жакка өткөзөм. Мен аны казино экенин билбейм. Көрсө, азыркы мынакей дагы деле иштеп келишет, мен аны таппай жатам. Дагы деле өзүм Телеграмдан реклама кылышат экен. Мен атыман канал ачып алып, ушул жактан акча тапсаңыздар болот деп көрсө, алар көрсө мошенниктер экен да. Сиз качан байкап калдыңыз сиз мошенниктерге деги эле алдамчыларга туш болгонуңузду? Мен элес алган эмесмин. Мындай башка блогерлерден алып башка блогерлерге үмүт кылып, анан кийин жана Спутникке чыкты го. Сөзбек чоң ата ушундай акча жардамалап жүрөт дегенден кийин бул жана реклама турбай деп башымды кармап уже этип калдым да. Ага чейин мен сактанып келаткам, казинону вообще реклама кылбайм, Кудай сактасын деп келаткам да. Анан кандайдыр бир эмне болуп кетти, билбейм да, түшүнбөй калдым да. Кантип деле эл катары реклама алып, мен деле жакшы нерселерди жарнамалап, жаман ой жок, анан алып макул деп койдум. Ал казак экен, кийин казак экенин билип атам да, жок амалчы. Азыр ал түбү орду менен жок. WhatsApp'tan заблок кылды, бар жактан заблок кылды. Анан ага мен үстүнөн арыз жасайын десем, ал уже жок. Жок адам демек. Убагында тигини кылып койсом болмок, муну кылып койсом болмок деп өкүнгөн учурларыңыз болгонбу? Азыр деле өкүнөсүзбү? Албетте азыр өкүнөм. Азыр сиз айттыңыз го, бул казино боюнча, казинону деп ушуну албай эле койсом болмок, ушул мага келбей эле, ушул реклама келбей эле койсо болмок деп өкүнөм. Албай эле койсом болмок деп, бирок билген жокмун да бул нерсеничи. Вообще жарнамаламай эле койсом болмок экен деп азыр өкүнөм. Бирок өкүнгөндө пайда жок, болор иш болду, бою калды. Азыр эл жаман көрүп атат мени. Бул билип эле кылды, атайын эле кылды деп атат да. Мен унчуккан жокмун. Ошондо бир сынып кеттим. Өзүмдү жемеледим, аябай эмнеге мындай кылдым деп. Бирок айтып чыгайын десең, эл ишенбейт экен. Эл өзүндө элек жок. Койчу сен атайын эле кылдың дегендер чыгат да. Анткени жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста деген. Ошол макал эң туура, эң чыныгы кошол сөз экен да. Анткени жакшы болуш аста-аста, сен жакшы иш кылып атканыңды эч ким көрбөйт да. Анан бир Спутникке сен жаман болуп чыктың, уже элдин баары сени уже жемелейт да. Койчу сен мошенник, анан ал бул дегендер чыгат. Жалпы кыргыз эл менен азыр кечирим сурайм. Алдагандар да болуптур. Азыр сен атыңан барып биз алданып калдык, 600 сом, 1000 сом дегендер. Мага өзүм милчкама жазат, алданып калды деп. Анан мен алардан кечирим сурайм, кечирип коюңуздар, ушундай мен да мошенниктерге алданып калдым депчи. Ошо азыркы учурда түп тамыры менен эчтекени реклама кылбайм, эчтекени жарнамаламайм да, жарнамалагандан коруп калдык. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Мындан дагы өркүндөп чоң режиссер болушуңузга, чоң актер болушуңузга биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Баарыңыздардын Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат, биргеликте болсун. Кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Кыргызстанда токчулук, молчулук болсун, ар бир үй бүлөдө тынччылык болсун, жерибизде тынччылык болсун, жерди теребесин мынакей көрүп атабыз. Кыргызстан кичине мекен, Кудайым өзү сактасын. Бүгүн сиздер менен мен алып баруучу Нурзада Юлдошова болду. Биздин YouTube каналыбызга каттала элек болсоңуздар катталып кетиңиздер.